Чүйдө милиция кызматкерин сабап кетишкен. Панфилов районунда укук коргоо органынын кызматкерине кол салган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. 16 февралда саат 4:50 чамасында Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Чалдабар автодорожный постунда милиция кызматкерлерине кол салуу болгондугу жөнүндө билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге жөнөп кеткен ыкчам кызматкерлер 16 февралда болжол менен саат 4-төрдө 3 белгисиз адам эч кандай себепсиз мас абалында өткөрүү пунктунун жанында коомдук тартипти коргоону жүргүзүп жаткан милиция кызматкерлерине барып бирин сабап салышкан. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Панфилов районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 18 февралда милиция кызматкерин сабаган 2000-жылы туулган жаран кармалган. Мындан тышкары калган кол салуучулардын өздүктөрү аныкталды. Бул боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Булак факты KG. Ат башыда аял өз баласын кайчы менен сайгылап өлтүрүп салган. Ат башы районундагы 45 жаштагы жаркын кичинекей кезинде көлдүн үстүнөн итталап, психологиялык жактан жабыркап ооруп калган. Кийин ал турмушка чыгып балалуу болгон. Бирок уулу 1 жаштан өткөндө өз колу менен өлтүргөнүн аймактык кабарчыга анын бир тууган эжеси айтып берди. Анын айтымында сиңдиси жаркын 1975-жылы Ат башы районунда туулган. Быйыл 45 жашта кичинекей кезинде ойноп жүргөндө оттун күлүн төккөн жерден аны ит талган. Ошондон оорукчан болуп калган. Күлдүн үстүнөн талаган. Күлдүн үстүндө болсо шайтан болот. Апам бардык жактарга алып барды. Болбой койду. Билген адамдар мээсине доо кеткен, жүлүнүнөн катуу тиштелген деп айтышты. Кеминдеги Чымкоргон айылындагы психологиялык ооруканага чейин барды. Кээде биздикине келип бир нече күн жүрүп кетет. Айрым учурда кыялы кармап калат. Жакшы мамиле кылса жакшы жүрөт. Сиңдим өзү жакшынакай, айылда эшек минип эле жүрөт. Мышыкты жакшы көрөт, колунан баары келет. Жүн ийрейт, нан бышырат. Бир гана психологиялык жактан ооруйт. Биринчи топтогу майып, деди эжеси. Ал сиңдисинин окуясы башкаларга сабак болушу керектигин, мындай адамдарды көзөмөлсүз калтырбоо зарылдыгын айтат. Турмушка чыгып балалуу болду. Баласы 1 жаштан өтүп басып калганда жолдошу экөө ажырашып, сиңдим апамдын үйүнө келди. 2007-жылы күз айларында үйдө киши жокто баласы ыйлагандыктан жини келип, уур токмокко алган экен. Андан кийин кайчы менен сайгылап, бут кийим оңдогон темир менен чапкылаптыр. Бала жаракатынан улам чарчап калды. Сот болуп Чымкоргонго барып 6 айдай дарыланды. Кайра үйгө келди. Соттор оорукчандарды Чымкоргонго жиберет экен. Алар камакка алынбайт экен, деди ал. Булак Кыргыз кабар. Айтылган сөз, атылган ок. Садыр Жапаров чек ара маселеси боюнча үн катты. Чек ара маселеси чечилбей койбойт. Бул тууралуу 18 февралда президент Садыр Жапаров Telegram каналына жарыялаган билдирүүсүндө жазды. Анын айтымында кара тизмеге кирген ууру зыянкечтер камалат. Сабырдуу болгула. Айтылган сөз, атылган ок. Чек ара маселеси чечилбей каралбай койбойт. Элдин негизги көйгөйлөрү да акырындап Кудай буйрса чечилет, деп жазган ал. Ошондой эле ал кайрылуусуна 4 сап ыр кошкон. Аккан суудай шарагабыз шашылып, адашпай эле биз адамдар аңтарылып чачылып. Кээде байкап кээ бир адамдардын мүнөзүн таң каласың айлан кетип баш кагып, деп жазган. Булак Кыргыз кабар.